Сизге коюлуп жаткан кинелер демек негизсиз имаратты басып алуу сыяктуу. Эмне боюнча күнөө, эмне кайсы? Имаратты басып алуу боюнча. Имаратты басып алуу? Имаратты эч качан мен басып алган эмесмин. Бул биринчиден. Менде бул ошол күндө окуяда боюнча толук кандуу катышкан адамдар бар. Учуру келгенде дагы мен билгенден азырда айтат, өздөрү да бул жагы көргөзмө берет. Алар бардыгында толгон токой көбөлөр көп да ал жерде. Мен эч кандай имаратты басып алган деп өзүм айта албайм, анда айыптоолор коюп жатат. Бул бардыгы негизсиз. Убакыт келет кимдин ким экенин көргөзгөнчү. Мен толук ишенем. Жараткан бар, бардыгы өз ордуна коет. Учурдан пайдаланып мен ушул мени колдоочуларыма, ошондой эле ардагерлерге, азыркы күнгө чейин ички иштер министрлигинде кызматкерлер, башка кызматкерлерге мен ыраазычылык билдирем, жаштарга, айрыкча массалык маалымат каражаттарына, сиздерге дагы. Ошондуктан мен бирөөгө дагы дооматым жок бүгүнкү күндө. Негизи элибизде тынчтык туруктуулук болсо, бул биздин жетишкенибиз. Мындан ары эмне дем калар? Мындан ары экономикалык өсүштү ойлошубуз керек. Элибиз бакубат жашасын. Азыркы болуп аткан аламаттан пандемия дейбизби, ковид дейбиз, ошодон тышкары болсун. Бардыгына ийгилик. Сот кандай чечим чыгарды азыр? Сот жок, азырынча мен бүгүн эле кабар келген экен. Ошондуктан азыр мен жактоочуларым жок. Бирөө экөө болсо азыр нарында экен. Ошондуктан күтүп турабыз, эми билбейм азыр көрөбүз го. Игилик бардыгыңарга. Рахмат.